Ар бир жумуштун өз кыйынчылыгы бар. Оорчулугу ошол эле учурда суроо талабы да болот. Кээ бир учурда сабырдуулукту, чыдамкайлыкты талап кылган иштер да бар. Алардын катарында ар бир жүргүнчүнүн мамилесине, маданиятына чыдаган айдоочулук кесиби кирет. Учурда сабырдуулукту талап кылгандагы бул айдоочулук жумуш десек болот. Эми азыр 163 маршруттук таксиде кетип баратабыз. Биз айдоочудан сурап көрөлүчү. Байке, өзүңүзгө мына ушул кесип жагабы? Көп учурда мисалы жиниңиз келген учур болот, эшикти такылдатып катуу жапкан учурлар болот. Кандай болот? Сабыр кылыш керек. Биринчи очо сабыр кылыш керек. Жиниңиз келген учурда эмне кыласыз? Кудайдан сурап. Урушасызбы? Жок. 62 келген киши кантип урушат? Шаардагы жол тыгыны бир маселе болсо, эреже бузуулар өзүнчө бир маселе. Баарынан да каалаган жердин токтотуп коюуну суранган, кээде талап кылган жүргүнчүлөрдү үйрөтүп бүтө албаганын айтат. Например, если сдача берип атканда неправильно жолдо эле жоголуп кетет. Некоторые сдачаларчы. Ошого айтабыз да, балдар, кыздар берип койгула, кимдин болсо ошо. Кудайдан корксоң болот, самое главное. Всё. А вот, например, если надоедать этим койсо, токто. Ну, желательно, конечно, остановкада токтош керек бизге. Мына ушундай жумуштардын бири бул кыз келиндердин кирпигин өстүрүп берүү жумушу. Мындайча айтканда, мөлтүрөп төгүлүп турган кирпикти бирден жабыштырып чыгууга да аябагандай чыдамкайлык керектелет. Андай учурлар болгон башында. Жазып атып тажап кетип, сабырдуулукту аябай талап кылат да. Башында аябай тажап кетчүмүн, чынында. Анан даже болот го, иногда клиенттер жазып коесуң кардарларды. Анан уже кылгым келбей, ошо келбей эле койсо экен деген убактарым болчу чынында. Анан азыр болсо уже көнүп калдым, 3 жыл кетип атат буюрса. Көнүп, наоборот, кардарларыбыздын, например, кирпигин жасаганда, анан бүткөндөн аябай сүйүнүшөт, өздөрүн көрүп, ошондо биз да аябай сүйүнүп калабыз. Жакшы жасап бердим депчи. Например, көп бир айдан ашыгыраак жүрүшөт. Ошондо жазышат, аябай сонун отзывдар жазышат, например. Дагы эле сонун дегенде аябай кубанып калабыз. Бул жумушка жаңыдан иштеп баштагандар болсо 3-4 саатка чейин бир кардарды тейлей алса, дасыгып калган адистер үчүн 1,5 саат эле жетет экен. Мында ар бир тал кирпикти кармап, кардардын кирпигине бирден чаптап чыгат. Бул жаатта 3 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Айгерим да жумушу туурасында айтып берди. Чыдабайсыңбы, чыдайсыңбы депчи. Чыдаганында артында ошо акчасы жакшы. Например, ушунча кыйналып жазап, анан кийин бирок акчасы жакшы акча табасың. Анан жашабайт бардыгы эле. Ал жаңы үйрөнүп жаткан учурда тескерисинче өзү тажап кеткенин айтат. Өзүм үйрөнүп аткан мезгилде аябай тажап, үйрөнгүм келбей, ушундай болгом да. Кээ бирөөнүкү болот экен, үйрөнүп атып эле кызыгып дальше кетет. А мен тажап кылгым келбей, ошол үйрөнгөндөн кийин иштебей жүрдүм. Анан дагы бир 2-3 айдан кийин кайра үйрөнүп, кайра иштеп баштагам да, эсимде. Аябай мелочный, мындай майда жумуш экен деп окугум келбей, ошону таштап салгам. Анан кайра бир 3 айдан кийин кайра кандайдыр бир себептер менен кайра иштеп баштадым да. Канчалык түшүктүү иш болсо да, эң эскиси сизге жемишин берсе болгону. Сабырдын түбү сары алтын демекчи, ким чыдамкай болсо, жеңиш да, жемиш да ошонуку болот. Айпер Адамкулова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ, Таңнан ай программасы.